Бул макала Сүймөнкул Чокморовдун өмүр баянына арналган. Болгону 53 жыл жашаса дагы, бирок бул убакыттын ичинде ал кыргыз кинематографиясын өнүктүрүү үчүн көп иштерди жасаган жана 400дөн ашык өзү тарткан сүрөттөрдүн көбү Бишкектеги Көркөм сүрөт музейин жасалгасы болуп саналат. Сүймөнкул Чокморов 1939-жылы Кыргыз СССРнын борбору Фрунзеге жакын жайгашкан Чоң Таш айылына жарык дүйнөгө келген. Андан башка дагы 11 тууганы болгон. Келечектеги атактуу актёрдун бир бөйрөгү жок төрөлгөн. Бала кезинен сүрөт тартууга кызыккан. Сүйүктүү ишине берилүү үчүн жай мезгилинде Сүймөнкул кой кайтарууга того чыгып алып, ал жерде карандаш жана кагаз менен бир нече саат отуруп, ар кандай кооз пейзаждарды тартчу экен. 1953-58 жылдары Сүймөнкул Чокморов Фрунзе көркөм окуу жайында окуган. Окууну аяктагандан кийин Ленинград шаарындагы Репин атындагы живопись, скульптура жана архитектура институтун тапшырып, 1964-жылы бүтүргөн. Сүймөнкулдун оорусунан улам дарыгерлер ага спорт менен машыгууну сунушташкан. Ал волейбол жана бийиктикке секирүүнү тандайт. Белгилей кетсек, Ленинградда окуп жүргөндө көптөгөн балдар үчүн үлгү болуп саналган Сүймөнкул Чокморов волейбол боюнча спорт чебери намын алган жана Нева шаарынын студенттик курама командасынын мүчөсү болгон. Нева шаарында окуп жүргөн жылдары Чокморовдун киного тартылуу мүмкүнчүлүгү болгон. Бир жолу ал Көркөм сүрөт академиясынын коросунда курсташтары менен жылкынын сүрөтүн тартып жатып, тыныгы учуруна жигит азгырыкка туруштук бере албай, ээрге секирип калат. Атка минип жүргөн кезинде Жура тасмасынын экинчи режиссеру өтүп бара жаткан учурда Сүймөнкулду байкап калат. Ал жаш жигитти кастингге чакырат. Кастингден ийгиликтүү өтөт, бирок кийин режиссер башкы ролду актерлук билими жок адамга берүүдөн баш тартып коет. Көркөм сүрөт академиясынын дипломун алгандан кийин Сүймөнкул Чокморов мекенге кайтып келет. Фрунзеде ал жергиликтүү искусство мектебинде живопись жана композиция боюнча сабак берет. Сүймөнкул Саякбай Каралаевдин портретинин үстүндө иштеп жаткан мезгилинде Болот Шамшиев менен таанышат. Ошол учурда Болот Шамшиев Сүймөнкул Чокморовго көркөм фильм тартууну каалаганын айтып берет. Бул жолугушуу сүрөтчүнүн жашоосун өзгөрткөн жолугушуу болот. Анткени режиссер ага Бечара Бактыгулдун ролун ишенип тапшырат. Сүймөнкул Чокморовдун актерлук дебюту ийгиликтүү болот. Аны башка режиссерлор дагы чакыра башташат. 1972-жылы Андрей Кончаловскийдин «Седьмая пуля» тасмасында ойногон. Актер Салим Шабасовага үйлөнгөн. Жубайлар Фрунзе искусство мектебинде окуп жүргөндө таанышкан. Сүймөнкул Чокморов 1992-жылы көз жумган. Анын өмүр бою кандай ден соолук көйгөйлөрү менен күрөшүүгө туура келгенин жакын адамдары гана билген. Анын ордуна башка адам эч ага эле өзүн таштап, татаал ролдордон баш тартмак. Бирок белгилүү актер жана сүрөтчү чыныгы мушкер катары жашап, артында көптөгөн кызыктуу тасмаларды калтырган. Сүймөнкул Чокморов ар дайым кыргыз кино сүйүүчүлөрүнүн элесине кала бермекчи. Ал эми сиз Сүймөнкул Чокморовдун кайсыл тасмасын көргөнсүз, комментарийге жазып кетсеңиз болот.